Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Алам Кабар каналынын каталуучулары, амансыздарбы? Мына ошентип сиздер менен чогуу Ош шаарына дагы кирип келдик. Бүгүнкү Ош шаарында кайсы базарлар ачык, эмне болгон жерлер ачык, сиздерге толук бөлүшүп көрөбүз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Мойка, заправка, автоунаа тоңдоочу жайлар бүт баары иштеп жатат экен. Кудай берген запчасть сатуучу базар бар, мына ошол жакта да кирип көрөлү, иштеп жатат экен. Негизинен дагы жакшы көрүнүш сиздерге алгач айтып кетели. Маршруттук каттамдардагы шаардын ичинде каттап жүрүп калды. Мына ушундай жакшы көрүнүштөр менен унаалар дагы аябай көбөйдү, жакшы. Мына азыр светофордун жашыл чырагы күйгөн болсо, өтөбүз пешоход менен. Мына троллейбус каттамы каттап атат азыр. Жакшы талаптар менен эрежени так сактап жакшы жүрүшөт. Мына бул жакта бүт баары ачылыптыр. Автоунааларды тейлөөчү жайлары, устаханалар бүт баары иштеп жатат. Чакан ашканалар дагы иштеп турат экен. Кадимгидей эле жашоо болуп, кадимгидей эле соода сатык болуп калыптыр. Ош базарында запчасттарды саткан базардын ичинде. Эң негизгиси мына самсаканалар дагы иштеп калыптыр. Оштун самсаканасы. Мына азыр биз базардан дагы чыктык. Азыр эми Салива көчөсү менен бара жатабыз. Буюрса мына элдер дагы жакшы паркта айланып, аллеяда басып, эркен жүрүп калыптыр. Буюрса алдыда жакшы күндөр дагы алдыда. Чоң базарлардын бири Келечек базарда иштеп калыптыр. Азыр мына ошол жактан дагы көрүп өтөлү. Дагы бир нерсени байкап сиздерге айтып кетейин. Мамлекеттик гана маршруттук каттамдар жүрүп жатат экен. Ал эми менчик жеке автоунаалар, маршруткалар азырынча чыга элек экен. Баары жакшы, баары мурункудай. Мына ушундай унаалар да көбөйүп, баары жүрүп калды. Көрдүңүздөр, менчик маршруткалар азырынча чыга элек. Бүт эле мамлекеттик автоунаалар. Ошский районундагы базар иштеп турат. Кыргызстан көчөсү. Азыр Кыргызстандын түштүк аймагында ушундай күн жылуу болуп турат. Бир аз дым болуп дагы турат. Жамгыр жаай тургандай болуп, аябай эшикте ысык. Ошондуктан дагы мен сиздерге
көп сүйлөй албай жатамын. Азырынча мечиттер ачылып элек. Мечиттер дагы ачылып калса жакшы болот эле. Алгач ушул элдер Алла менен түз байланышчу, Алланын үйү десек да болот, но ушул мечитти ачса жакшы болмок эле. Тилекке каршы мечиттерди эң акыры ачат окшойт. Алдыда да көрүп турабыз. Азыр четинен мамлекет тарабынан ачылып жатат. Келечек базарына дагы кирип калдык, но негизинен баары эле иштеп жатат экен. Мына ушундай карман кадырман көрүүчүлөр, келечек базары баары эле иштеп жатат экен. Андыктан келе берсеңиздер да болот. Мына ушинтип келечек базарынан да чыктык. Азыр эми Мады жергесине жөнөдүк. Ошол жакта сатылуучу үй бар экен. Мына ошол үйдөн сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Ош шаарында буюрса мынтип жакшы кенен жашоо башталып калыптыр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Алай жолуна кеткен жерде мурунку эски мал базарда дагы ушул жерде союшка койлор сатылат экен. Эгер союшка кой издеген болсоңуздар, мына ушул жерге келсеңиздер болот. Мен сиздерге номерлерди көрсөтүп коеюн алгач. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот экен. Бул жигиттер бул жерде ар дайым сатышат экен. Кайсыл убакта болсо да келип алсаңыздар болот. Болбосо үйүнө барып алсаңыздар да болот экен. Азыр бир аз четинен баасын дагы сурап көрөлү, канчадан болуп атат экен. 5,5. Мына козулары 5,5. Мына чоң койлор. Мына чоңдон 3 экен, бул жерде. Чоңдон 3. Ушулар канчада атасыз? Сарысы 8,800. 8,800. Мына 8,500. 8,500.
O çekedegi Çekedegiler bular 6,5 ming. 6,5 ming. Noç buna çoğu turat ko da biri. Ал чоңу сатып койду. Ha, al satılıp ketdi ha? Qanchaga sattınız o'shani? Sir bo'lmasa aytib qo'yasizmi? Ал 8,100 8100 ga, yaxshi. Yeti bor ekan, yaxshi servislar. Тиги да жашыл краскасы бар. Aha. Qizil sari. 6000? 6700. Мынау 7000 болуп отурган. Nosu 7000. Urg'achi erkakmi bular? Могул эркек. Erkek. Qolgan urg'achi. No, shunday bolalar ekan, chetdan sizlarga bolalardan da ko'rsatdik. Agar so'yishga izlagan bo'lsangizlar, kelib har doim olsangizlar bo'ladi. Bu yerda yigitlar doim elga xizmat qilib, shunday so'yishga izlaganlar uchun xizmatda turishadi ekan. Yaxshi. Berekasini bersin, sodangizlarni bersin. Hurmatli ko'ruvchilar, mana shu yerda qo'y sotgan yerda eski mol bozorining janында at jabdықтары дағы бар ekan bu yerda. Ушул ат жабдықтарынан дагы сиздерге бир аз болсо дагы маалымат берип көрсөтүп өтөйлү. Азыр мына биздин жаныбызда жигит турат, но ошол жигит баларын билет экен. Мүмкүн болсо ошол жигит бизге бир аз жардам берип койсо. Мына чекеден баштасак, мына эрлер канчадан экен? Жыгачтан жасалгандар бар экен, темирден бар экен ушулары. Мыналар 5,5 миң. 5,5 миң. Мыналарда 5,5 миң. 5,5 миң. Мыналар 5,5 миң. 5,5 миңден. Мыналарчы темирден жасалгандар. Кийинки катар. Мына 4,5 миң. 4,5 миңден ушул катар. Мына 4,5 миң. 4,5 миң. Ночу жыгачтан 5 миң. 5 миң. 5,5 миң. Бул катарчы мыналар? 2,5 миң. 2,5 миңден катары. Мындай жабдыктар да бар экен. Бул эрдин үстүнө кетет экен, а? Ушулар канча турат? Бар 650 ден. 650 сомдон. Мыналарчы? 350. 350 сомдон, а? Жүгөндөр бар экен, оздуруктары жок экен. Булар токулган экен, а? Булар канча? Бар 350. 350 сом. Буларчы мына токумдар? Жүгөндөр. Мына 650. 650 сомдугу бар экен. Жакшы. Мыначы мындай түстөрү да бар экен. Жазуулар менен жок окшойт, а булар? Булар 650. 650 сомдон. 850. 650 түрү бар экен, а? Жакшы. Бул жерде дагы мындай үзөңгү, анан бутка така таба турган байпактар бар экен. Мына ушулар канча? Комплект, а? 350 сом. Резина окшойт булар. Резина экен. Улакта бул аттардын бутуна тагып алат. Үзөңгүлөр канча мына? Алар 350. 350. 600. 1600. 400 сом, а мына? Парасы болот ошондо, а мына? Бир жугу. Жакшы. Дагы кандайлар бар? Жиптерди негизинен аны келип сурасаңыздар болот. Камчылар бар экен, а? Камчылар. Камчылар 450 чейин. 150 сомдон 450 сомго чейин бар экен. Жакшы, токулган кайыштан дагы бар экен. Негизинен мына ушул жерде ат жабдыктар бар экен. Мыналар канча? Мыналарды дагы көп сурап калышат. Бар 350. 350 сомдон экен. Жакшы. Мына жерде илингендери да бар экен. Ушулардан дагы көрсөтүп өтөлү. Мына даяр жүгөн экен, а? Токулган. Ушул канча? Бар 3,5 миң. 3,5 миң сом. Кийинкисичи? 2,5 миң. 2,5 миң. Булар 450. 450 сомдон. Булар нокто экен, жөнөкөйлөр. Мыналар 300 сом. Булар 2,5 миң. 2,5 миң сом. Метр 10 сомдон. Живи да бар экен. 400 сом ноктолору. Кичинекей ноктолору да бар экен. 300 сомдон. 350. Но сары оздуругу менен бул канча? 2,5 миң сом. Мунсучу? 3,5 миң сом. 450? 650. 3,5 миң. 3,5 миң. 650 сомдон ноктолор. Канча? 350 сомдон. 1200. 450. Жиптердин метри 25 сом дедиң, а? Ал эми бул жанагындай аттын үстүнө кийгизип коет окшойт, а? Бул канча? Канча? 1200. Жакшы.
Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бир катар ат жабдыктардын бааларын дагы айтып кеттик. Анда эмесе базарыңызды берсин, содаңызды берсин, жакшы берекесин берсин дейбиз. Ар дайым ушул жерге келип турсаңыздар болот. Бул жер мурунку эски мал базарынын жаны десеңиздер, тапсаңыздар болот. Ошентип эми биз Мады жергесине жөнөдүк. Буюрса ошол жерде сатылуучу үйдү сиздерге Кабарчы 24 каналыбыздан көрсөтөбүз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар, биз менен чогуу болуңуздар, аман туруңуздар дейбиз.